Бизнес ачайын дедиңер. Эң важный 4 P бар. Product, place, price и не? Реклама. Реклама дегенде англисчеси кандай эле? Promotion. Вот. Биринчиси болсо product деген продукт, price деген цена, promotion деген реклама и place. Общепитте магазин ачам деп отсоңар эмне? Ушул эң важный, но төртөөнөн да эң күчтүү берген place да. Туура местаны тандадыңар. Анализ трафиканы көрдүңөр, местаны көрдүңөр, тандадыңар. Вероятность аябай көп сенин бизнесиң өнүгүп өсүп кеткенине. Туура эмес тандадың, канчалык аракет кылба, рекламага көп саласыңбы, сону обслуживание кыласыңбы, ошол нерсе адамдарга жетпей калышы мүмкүн, туура эмес адамдарга чыгып алышы мүмкүнсүң, кийин бизнесиң жабылып кетиши мүмкүн. Мен кандай примерде болгон, мен Yamiland деген компанияны ачып атканда $157 миң инвестиция тартканбыз, 9 точка ачканбыз. 9 точканы по всему Кыргызстану ачканбыз. 4 точка Бишкекте, 5 точка Көлдө ачылган болчу да. И 9 точканы ар жакка ачканда мен ошондо на примере түшүндүм да. Биринчиси болсо, биз Ынтымак паркка ачканбыз. Ынтымак паркта жаңы ачылган парк катары ачылды, касса болсо 40 миң 70 миң болду. Күнүгө сонун болду. Ох, йо деп туруп анан кийин күчтөн алдык да, демден алдык да ойлодум. Ынтымак паркта элдер азыраак. Плюс саат 6-дан кийин гана движение башталат, анткени көлөкө жок. 6-дан кийин 12ге чейин эле трафик, конечно, көп, бирок кыска эле убакыт иштеп калдык, жетишпей калдык. Кийинки точканы катка ачыш керек. Кийинки точка минимум X2 калат, анткени трафик көбүрөөк деп. Именно Бишкектин центринде, ЦУМда ачабыз да. ЦУМдун эки фонтандын ортосунда ачабыз. Ойлойм, бияктан 40 миң 70 миң касса калса, бияктан 100 миң калат окшойт. Эми болбол деген 70 миң калат. Кандай деп ойлойсуңар? Трафик ошончо эле болду, көп болду, ойлогондой эле болду, бирок продажа 40 миң максимум болот. 20 миң 40 миң болду. Трафик касса түшүп кетти. Неге деп карап отурам, баардыгы жөн эле өтүп атат. Ошол жерден где-то миллионго жакын адамдар өтөт экен. Бир киши 2-3 жолу өтсө саналат да, 2-3 кишиге. Бирок мороженое алам деп келбейт экен да. Вот. Мороженое алам келбейт экен, жөн эле өзүнүн жумуштары менен телефонго жөн эле по пути жумуштан чыгып, окуудан чыгып эле өтүп берет экен. Трафик не целевой экен түшүндүм. Анан ойлондум, ЦУМдан кийин мейли ЦУМ менен жакшы не попал, тоже хорошо, но 3-чү точкасын попал болуш керек дедим да. Элдерге акта көбүрөөк 5-чи микрорайондогу Карла Марса деген көчөсүндө, как раз микрорайон платежеспособный, элдер население аябай көп, Бишкектин көбү ошол жакта жайгашкан. Ошол жака коем дедим, прям проходдун ортосунда, БТ Сторустун астында, мындай айтканда жана Будордойский термин айтканда чучугунда болчу да. Койдук. Ошондой эле трафик вау болуп туруп, касса канча болду десеңер, ЦУМдан да ылый болду да. 15-30 болот да. Анан анализ кылып отурам, неге 15-30 болот, неге көбөйбөй жатат? Ал жерде спальный район. Спальный райондо адамдар жумуштан келгенден кийин эле чыгат экен прогулкага. Ага чейин трафик почти жок да. Спальный район болгондо адамдар кечке аман эмнеге чыгат экен? Тамак жегенге чыгат экен да. Мороженое жегенге эмес да. Мороженое жеш үчүн, сейилдеш үчүн паркка барат экен. Ошон 4-чү точка вообще не попал болдук. Эми Южный магистраль Советскийдеги Победа деген паркка коюп, ал жактан попал болбой калдык. 5 точка Көлдөгү точканы болсо ар бир пансионаттарга койдук, күчтүү пансионаттарга. Бирок 5 точкага тең вложение Бишкектегидей эле кетти. Ар бир точкасына миллиондон допустим кетсе. Бирок сезон өтө короткий болду да. 1,5 ай иштедик, акча табылды нормально, бирок актааңа да жетишпей калды. Ошентип аягында кандай анализге келдим, кандай ойго келдим? Ынтымак паркта элдер азыраак болсо дагы адамдар акча кетирем деп келет экен. Дедим. Кийинки жылы ошол сонун опыт болуп берди магачы. $157 миң инвестиция кирди, 9 точка ачылды, 4 айдын ичинде 14 миллион сом выручка болду. Бирок өтө көп точка болгон үчүн, астыбызда 45 киши иштеген үчүн, ар бир вложенный акчанын эффективности кете берген үчүн чистый прибыль 3 миллионго да жетпей калды да. Ушуна бир мындай айтканда бир четтен чоң бир провал болду, бир четтен да победа болду. Бирок туура эмес местаны тандаган үчүн, туура эмес анализ кыла албаган үчүн
ошондой бир ситуация болду. Анан бул ушул ой менен, ушул болгон опыт менен, тажрыйба менен каяка бардым кийинки жылы? Конечно, Ошко бардым да. Ошко барып, все, мен ойлодум. Мурун 9 точка ачтым, $157 инвестиция тартып. Биринчи точка көбүрөөк тапты, кийинки точка ылдыйраак тапты, ушинтип кете берди да. Бирок кеткен ар бирөөнүн акча бирдей эле кетип атты да. Ар бирөөнүн эффективность вложенного рубля, эффективность вложенного сома азайып кете берди. Мына айтканда ар бирөөнүн срок окупаемости узарып кете берди да. Ошко келгенде бир точка ачыш керек дедим да. Бир точка ынтымактагыдай акчанын баарын ошол жака салыш керек, рекламанын баарын ошол жака кылыш керек, качествоны бүттүгүн ошол жака салыш керек да. Мындай айтканда, бизнес термин айтканда, горизонтально өспөй, ар бир точкага көп эмес, вертикально өсүш керек дедим. Вертикально бир точка менен средний чекти көбөйтөсүң, обслуживание көбөйтөсүң, оптомго чыгыш мүмкүнсүң, иши кылса вертикальный рост менен кидерем дедим да. Анан Ошко бардым. Ошто как раз Бишкекке салыштырып, анан кийин жакшы опыт болду. Ошко барганда биринчи каяка бардым, элдерден сурасам, каякта элдер көп парк сыяктуу десем, Навай парк деди. Санжира, Навай парк жактарды айтты. Ал жака барып туруп 2 күн анализ кылдым. 2 күн анализ кылдым, карап отурсам, адамдар главный университеттен, центрден келип, транзитный зона катары жөн эле Көлөкөдөн кетип барып, центральный базарга кетип калат экен, нары кетип калат экен да. Бардыгы трафик жөн эле баягы эме да. Жөнөкөй эле трафик да. Сатып алам деген трафик эмес, платежеспособный эмес, көбүнчө студенттер дагы экен. Базарга кетип аткандар бар экен. Анан бери мен замок курсам чоң кылып. Якта келип адамдар мороженое алып жеп эткенин билдим да. Көрүп кетет, вау, сонун сүрөткө түшөт, бирок албайт да. Болбойт дедим. Экинчи болсо Араванскийге бардым, это ЦУМ сыяктуу эле. Трафик аябай көп. 500 миңдей бир күнүгө трафик бар да. Араванскийге бардым, Араванскийдин өзүнүн замокко ылайыктуу место прям алыш кыйын экен. Гүл базар жактан, Остановка жактан эми невозможнораак экен дажечи. Анан мен болсо биягыраак жакта Алымбек Датка деген парк бар. Сол Аймактын ылдый жагында. Ошол жактан вариант болду, бирок аякта трафик жок. Не кылам, последний вариант балды. Токтогул паркка бардым. Токтогул парктан анан кийин центральный жагына ылайыктап туруп замок курдук. Ошол жерде как раз ынтымак парк менен аналогия окшоштук болду. Аякта элдер азыраак келиши мүмкүн. Но целевой адамдар платежеспособный акча кетирем деп келет да. Токтогул паркка курдук, ошентип $117 инвестиция кетти. Биринчи жыл 2 айда эле сезон аягында $50,000 ашык выручка жасадык. Анан кийинки жыл болсо уже бир жыл мурун 15 миллион сомдон ашык выручка бир эле точкадан жасап, ошо менен туура точка тамдалды да. Туура точканы тамдап билгиле, целевой трафик эгер офлайн точканы ачам десеңер, туура өзүңөр точкасын тапканды, өзүңөр трафигиңерди, өзүңөр клиентиңерди тапканды билгиле. Эгер бизнесиңер онлайн болуп атса, любой адамга реклама, любой пабликка реклама бере бербей, менин клиентим каякта отурат, ошону таап туруп, туура реклама бергиле, ошондо бизнесиңер өнүгөт, өркүндөйт, жана жабылбай чоң бизнесмен болуп кетесиңер.